Өзбекстан Республикасында жашап жаткан кыргыздар боюнча баяндайбыз. Бүгүнкү күндө алардын жашоосу кандай? Анда темана замандан тартып, оз калынган Андижан областындагы Жалакудук районуна караштуу билим берүү кыргыз тилинде алып барылуучу мектептер жөнүндө кыскача тааныштырып өтсөк. Алсак Андижан областынын Жалакудук районундагы 73-чү мамлекеттик адистештирилген жалпы билим берүү мектеби Бештал айылында жайгашкан. Атайын кыргыз улуту үчүн негизги мектепте кыргыз классы 1990-жылы ачылган. Тил сакталса, улут сакталат дегендей, мугалимдер азыркы күнгө чейин кыргыз тилинде окуучуларга билим берип келишүүдө. Бийлик демилгеси менен мектеп 2022-жылы кайрадан капиталдык ремонттолду. Көрүп турганыңардай, мектеп заманбап усулунда курулган, класс бөлмөлөрү керектүү эмеректер менен камсыздалган. Бул жаңы ачылыштан соң мектеп окуучулары, мугалимдер, айыл тургундары заманбап мектепте жаш муундар окуп жаткандыктарына кубанышууда. Кыргыз маданий борбору Андижан областы эжекенин ташаккурнама менен калдырды. Силер балаларды ушундай Şimdi айтып атыпты, балалыгын деген китебинде эжекенге тартуулап коебуз. Ассаламу алейкум, туугандар, сиздер менен Сов сауда интернет-магазини. Бул миноксидил деген дары чачыңызга же болбосо сакалыңызга 2 айдын ичинде сонун кылып өстүрүп берет. Жана бул жерде сигаретти, аракты ташатып бере турган дарылары бар. Арыктай турган же болбосо семиртей турган дарыларыбыз бар. Керек болсо бой өстүрө турган дарыларыбыз бар. Анан болсо бул жерде жаш балдарга да куртту чүрө турган дарылар бар. Спортивный товардар бар, протеин, амино, БЦА дегендей. Заряд лечение кылып бере турган дарылар, агдакты лечение кылып бере турган дарыларыбыз бар. Айтсаңыздар, доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москвага чейин бесплатно доставкасы. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биз сиздин мыйзамдуу миграцияңыз үчүн Казакстанга кирди чыкты кылабыз. Биздин документтик кызматта ИНН, СИНЕЛС, ДМС, паспорт котормосу, полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Шуну менен бир катарда Жалакудук районундагы 29-чу жалпы орто билим берүү мектебинде да окутуу өзбек жана кыргыз тилдеринде алып барылат. Мектепте 330дан ашуун окуучулар билим алышат. Азыркы күндө 50 мугалим ушул мектепте эмгектенип келишүүдө. Алардын ичинен билим берүүнүн отличниги ордендеринин ээлери жаш жеткинчектерге жашоодо өз ордуларын табууда кеңештерин берип келишет. Көрсөтмөк болду кызыкты, айта сүйлөп сабылып, эне келип жалынып. 2022-жылы бул мектепте заманбап усулда курулуп, окуучуларга бардык шарттар жаратылган. Компьютер класстары, китепкана, спорт залдары окуучулар үчүн эң сонун белек болду. Окутуу бир сменада болгону окуучулар өздөрү кызыккан кружокторунда катышууга шарт түздү. Жаңы мектепте мугалимдер инновациялык технологиялардан пайдаланып билим беришүүдө. Өзбекстан Республикасында 130дан ашуун улут жана элеттер жашашат. Алардан айрыкча кыргыз улутуна болгон өзгөчө көңүл бурулуусу жаратылып жаткан эң жакшы шарттар кубандырат.